Урматтуу Ысык Көлдүн халкы, аксакалдары, эл журту. Мен да Ысык Көлдүн жээни болом. Менин чоң тайынам Касым Тыныстановдун айылынан жакын туугандар болуп кетет. Менин айылым Ысык Көлдүн бер жагында, Чырпыктын тушунда. Ысык Көл бул Кыргыздын бермети. Ысык Көл сөз касиетин барктаган эл. Тилекмат аке, Кыдыр аке, Кадыр аке, Мойт аке, Карга аке бул эч убакта картайбай турган акыл сөздүн кенчи. Ысык Көл ошо менен таанылган дүйнөгө. Экинчи, Ысык Көл Калыгул Олия Саякбай менен таанылган. Мен ошол Саякбай китебинин авторумун. 15-кылымда Барыскоон Кыргызстандын борбору болгон. 1508 жылы Тагай би Барыскоондо Кыргыздын биринчи би болуп таанылган. Тагай би элдин сөзүн уккан. Совет заманында Ысык Көл кыргыз илимине Мамакеевдей, Ахунбаевдай, Жээнбаевдай, Мамытовдай атактары менен адам окумуштуулары менен дүйнөгө атагы чыккан. Акыркы эле 10-20 жылда Ысык Көлдө иштеген адамдар Апаз Жумагулов, Арыстанбек Дүйшеев премьер-министр болгон. Абсамат Масалиев биринчи секретарь болгон. Мен Ысык Көлдүк Ишембай Абдыразаковдун окуучусумун, ошонун астында иштегем. Атаганат ошол киши бүгүн тирүү болгондо ошону президент болсо деп чыкмак элем. Ал госсекретарь менен пресс-секретарь болуп иштегем. Көлдүн улуу интеллигенциясы бул Аманбаев, бул Чолпонбаев, бул Усуп Муканбаев, бул Чыңгышев. Бирок Садыр Жапаров эмес. Ысык Көлдүн аксакалдары, айланайын, бул тентек балаңар элди укпай атат. Балким силерди угар. Эгерде аксакалды укпаса ал ким? Чакырбайсыңарбы? Көлгө алып кетпейсиңерби? 2 жыл губернатор болуп иштесин. Өссүн, өнсүн. Анан келип премьер-министр болсун. Анан даяр болуп келсин. Элдин тагдыры оюнчук эмес. Ошондуктан бизди укпаса да, элди укпаса да, ал жалаң фейктерди угуп калды. И Текебаев ошибся. Он сказал, если Садыр Жапаров станет президентом, Кыргызстан станет Туркменистаном. Нет, нет. Не дай бог. Я много лет работаю в комитете по международным связям. Не дай бог. Я знаю хорошую ситуацию в регионе. Не дай бог. Если Садыр Жапаров станет президентом, Кыргызстан станет вторым Афганистаном. Мы этого не допустим. Потому что он рвутся к власти через насилие и хаос. Через бандитов. Через фейковые войска. Мы горой будем стоять, защищать суверенитет, конституционный строй и не забыли с Конституцией Кыргызской Республики. Бандитам нет дороги. Спасибо всем.